Тырмагын сууруп бычактаган, күйөөсүнүн ур токмогуна кабылган 22 жаштагы келин оор абалда ооруканага түштү. Чүйдүн Сокулук районунда күйөөсүнүн ур токмогуна кабылган 22 жаштагы келин оор абалда ооруканага түштү. Милиция кылмышка шек саналып келиндин күйөөсү кармалганын билдирди. Дарыгерлер келин бир нече жеринен жарат алганын билдирүүдө. Бул окуя үй бүлөлүк зомбулук темасын кайрадан күн тартибине чакырды. Ошто күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун такталган маалыматына ылайык, бүгүн 31 октябрда саат 16:02 Кыргызстанда аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Ош облусунун Алай районундагы Бордоба айылында 2,5 балга, Карагиндик айылынан 8 чакырым түштүк батышта, Бордоба айылынан 20 чакырым түндүк чыгышта, Ош шаарынан 110 чакырым түштүк чыгышта чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кайроолор катталган жок. Россияда оодарылып кеткен кемеде иштеген кыргыз жараны табылбай жатат. Бул тууралуу бүгүн 31 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов билдирди. Анын айтымында окуя Сахалинде болгон. Кемедеги кыргызстандык Нурлан Кожомбердиев 46 жашта болгон. Депутат бул маселени көзөмөлгө алуусу үчүн Россиядагы элчиликке тапшырма берүүнү суранды. Россиялык ММКлар жазгандай, 18 октябрда Сахалиндин түштүк жээгинде кум шагыл ташып бараткан Григорий Ловцов кемеси оодарылып кеткен. Кемеде 7 киши болгон. Алардын 3-өө аман-эсен куткарылган, 2-өө каза болгон. Калган адамдар табыла элек. Айрым маалыматтар боюнча кемеде 7 эмес, 13 киши болгон. Камчыбек Ташиев 3 төрөлгөн 2 үй бүлөнүн ар бирине 3 бөлмөлүү батир тапшырды. Бүгүн 31 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн 2 үй бүлөдөгү 3 эмдерден кабар алды. Алгач Ташиев Кара Суу төрөт үйүнө барып, ал жерде 27 октябрда төрөлгөн 3 эмди көрдү. 3 эмдин ата-энеси Мырза Кыргызбаев жана Ажаркын Кыргызбаеванын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана алгач УКМК кызматкерлери үчүн делип курулган Ош шаарынан 3 бөлмөлүү жаңы батирдин тийиштүү документтерин тапшырды. Үй бүлөнүн турмуш шартын мындан ары да көзөмөлдөп турарын белгиледи. 3 эмге Таңсулуу, Күнсулуу, Нурсулуу деген ысымдары ыйгарылган. Абалы жакшы. Андан соң Камчыбек Ташиев Кара Суу районунун дагы бир 3 эмдөө болгон Жоош айылындагы Мирлан Дастан уулу жана Нуриза Алмазбек кызынын үй бүлөсүнө барды. Бул наристелер ушул жылдын 12 октябрында жарык дүйнөгө келген. 2 уул, 1 кыздуу болгон жаш үй бүлөгө да президенттин атынан 500 000 сом акчалай белек ыйгарылып, аларга да тез күндө Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир белек кылаарын убадалады. Бул 3 эмге Атай, Бакай жана Асел ысымдары коюлган. Абалдары жакшы. Атасы Мирлан Дастан уулу аскер кызматкери. 2 үй бүлө тең. Президент Садыр Жапаровка жана Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдиришти. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Орусиядагы миграциялык мыйзамдардагы өзгөрүүлөр тууралуу эскертүү берилди. Эмгек министрлиги 2025 жылдан тарта Орусиядагы миграциялык мыйзамдардагы өзгөрүүлөр тууралуу эскертти. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, 2025 жылдын 1 январынан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандар үчүн жаңы эрежелерди караган федералдык мыйзам күчүнө кирет. Жаңы киргизүүлөргө ылайык чет өлкөлүк жарандар Орусиянын аймагында уруксат берүүчү документтери жок бир календардык жылдын ичинде 90 суткадан ашык жүрө алышпайт. Көрсөтүлгөн мөөнөт Орусиянын мыйзамдарында каралган негиздер болгон учурда узартылышы мүмкүн. Муну менен катар 2025 жылдын 5 февралынан баштап Орусиядагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө федералдык мыйзамдын айрым жоболору күчүнө кирет. Анда Орусияда мыйзамдуу болууга укугу жок чет өлкөлүк жарандарга карата чыгаруу режимин киргизүү каралган.
Ошондой эле контролдонуучу адамдардын реестрин түзүү менен контролдонуучу адам түшүнүгү киргизилет. Министрлик Орусияда мыйзамдуу негиздерсиз жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары бул реестрге киргизилиши мүмкүн экендигин белгилейт. Реестрге киргизилген адамдардын транспорт каражаттарын башкаруу, айдоочулук күбөлүк алуу, кыймылсыз мүлктү сатып алуу же ажыратуу, жеке ишкер катары катталуу, никеге туруу, акча которуу жана башка мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болот. Ушуга байланыштуу Министрлик Кыргыз Республикасынын жарандарынан өзүнүн болуусунда болгон бардык кемчиликтерди четтетүүнү жана Россия Федерациясынын аймагында ыңгайлуу болуу үчүн көрсөтүлгөн жаңылыктар менен кунт коюп таанышууну өтүнөт. Да, билем мен Акмангүлү, Асказолор, Талалар. Жакшы билем, жакшы жаттагам, да, я знаю. Но ичиндеги кээ бир сөздөр мага жакпайт. Например, азаттыктын жолунда биз качан эле уже азаттыктын жолуга түшкөнбүз, уже 33 жыл болду. Ана Бейкут деген сөз бул мааниси жакшы эмес. Бейкут деген бей деген сөз жок деген сөз. Куту жок мамлекет. Нет, биздин кутубуз бар. Ошондой кээ бир сөздөрү жакпайт. А так пока кандай голосование берем мен билбейм. Эдил Байсалов кийимдин өзгөрүшү боюнча оюн айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кийимди өзгөртүү боюнча пикирин билдирди. Анын айтымында президент менен спикер элдин оюндагысын ачыкка чыгарган. Биз ыр жандуу калкпыз. Жанга жагымдуу ырларды жакшы көрөбүз. Ал тургай сүйүүбүздү ыр менен билдиребиз. Бирок кийимди ырдай албайбыз. 3 жыл мурда кийимди өзгөртсө болобу деп композиторлорго кайрылган. Көптөгөн ЖМК өкүлдөрү маселени туура эмес түшүнүп, өлкө жетекчилиги бардыгын жаңылап, өзгөрткүсү келет деп ойлошууда. Андай эмес. Муну кыргызстандыктар көптөн бери сезип, айта албай келгенбиз. Мекенибизди даңктап, ага сүйүүбүздү билдирип ырдагыбыз келет. Бирок коошпой жатат деп жазган Байсалов.